Бул видеону өткөрбөстөн, түрдүрбөстөн аяга чейин көрүп коюңуздар. Анткени туугандар, бул видеодо менин подписчигим кандай жооп берди бул таксырга, жана мен өз ой карашым кандай, полностью видеонун арасында жана аягында сонун жооптор бекитилген. Ошон үчүн видеону аяга чейин түрдүрбөстөн, өткөрбөстөн көрүп коюңуздар. Жана бир дана лайк, бир дана подписка жана өз оюңузду комментарийге жаза кетиңиз. Ар бир ой, ар бир комментарий мен үчүн аябагандай кымбат. Ар бирин окуп чыгууга аракет кылам. Анда эмесем баштадык туугандар. Таксырыбыз Молдокебиз не дейт туугандар? Бир угабычы. Жанындагы эң акмакчылыктын эң акмакчылыгы бар азыр. Байкайсыздарбы? Эмне алат? Арашан кой алгандар. Арашан дегени кой эмес алчы. Эшек менен аттын ортосунда туулуп калган не дейсиз? Качыр деп коет да, туурабы? Эшек атка ашып койгондочу. Арашан коян кой эмес, койго башка жаныбар кошулгандан кийинки чыгып калган арашан алчы. Бааларын эсептей бериң. $50,000 баштап сойсоң эттен башка эчтеке бербейт. Ушул да карам. Кээ бир калдылардын айткан сөзү. Дагы аны жоктонуп жет атасынан бери билип коет экен. Өзүнөн тагин билбейт, ошонун паланчанчы атасынын паланчанчы жеринде жесе кепшегендерин айтып, моундай кепшеп коет экен булчу. Түсүнү кара деп жанына сүрөткө чыгып экен селфигечи. Дагы эң жаманы өлүп калса бири-бирине кайрат кылып. Бирок ушулардын бардыгы акмакчылык. Акмак десе ошондой акчасы көбүрөөк адамдар көбүрөөк кап болот да. Капоонун арагына өтүп кетет. Ким арашан кармаса, ошол акмак. Ким арашан кармаса, ошол тупой. Арашан кармаса, ошол Аллахка күнөөкөр болгон адам. Эми арашан кой кармаган, арашан менен иш кылган менин подписчигим сөзүн угабы туугандар. Ассаламу алейкум. Кыргыз элим, кыргыз калкым, эли журтум, тынчсыңарбы, амансыздарбы? Мен бир азына телефондон жакшы чыкпай калды окшойт. Мен бир молдокенин сүйлөгөн сөзүнө бир жооп берейин дегенмин. Бир катты сабаттуу жакшы мындай молда чыга турган жигитибиз бар эле. Ошол жигит мына арашан жөнүндө эми кандай десең бир дават айтат да. Бул арашан баккандар акмак дейт. Акмактар арашан багат дейт. Арашан каяктан келген дейт, качыр дейт, бир демкелерди айтат. Эми мен айтайын дегеним, пример мына Японияда Toyota неме дегендер машина чыккандар бренд. Ошондо Volkswagen'дер Германиядан чыгып, ошолор бренд. Пример мына Өзбекстанга барсаң, ошо коондарыбыз неме деп алардын бренд. Мына еврейлердин колаларын ичип жүрөбүз. Ошентип алар дагы өздөрүнүн немелерин бренд кылып чыгарган да, менин оюмда. Эми мен андай акылдуу эмесмин го, бирок мен жекече киши оюм. Мынерде бир молдокебиз айтып атат. Ал деген акмакчылык дейт. Эми ал биз качанга чейин да кыргыздар ошо бири-бирибизди мындай ушундай чукуп, бири-бирибизди ушундай бир өйдөгө чыгып кеткен адамды кайра ылдыйга тартып, ошентип жүрө беребиз негизи. Кайра жардам бербейлиби? Ошол мына азыр биздин арашан Өзбекстан, Казакстан, Тажикстан, алдымда Түркменистанга чейин уже экспорт болуп, бренд болуп кетти. Арашан алам дегендер ачык эле уже $50,000, $60,000 алып атышат. Ал деген кыргыздын бренди. Кыргыздар акыры бирдемке менен таанылыш керек. Ошо мал кой багып жүрүп, акыры мал койдун немесинен артынан акыры бирдемке чыгарыш керек го акыры. Анда мынау молдоке акмак дептир. Эми ким акмак экени бул жерде түшүнгөн, билген адамга ал билинип турат. Эми молдокелерди мындай айтсаң эле жабышат экен мындай эмеде эле, туура эмес деп элечи. Бирок молдокелер дагы туура чечим чыгарып, туура сүйлөп, узакты карап, алысты карап сүйлөгөндү үйрөнүш керек да. Бир келечек, биздин кыргыздын келечегин адамдар ошол арашан менен тиричилик кылып атышат. Мында арашандын алдыңкы үзүрлөрү уже Өзбекстан, Казакстандага чыгып бардат уже. Мен угушума караганда Түркменистандан уже немелер келип атат экен. Келе башташты уже арашан боюнча. Эми биз качанга чейин ошо бири-бирибизди нукуп чукуп жүрө беребиз? Мен ошого таң калам. Биз акыры өнүгүшүбүз керек. Акыры ошо мал койду багылып 4 мал койдун артынан жүрө бербей, акыры бирдемкеден бизден да бир бренд катары бирдемке чыгыш керек го деймин да. Сиздер кандай дейсиздер? Эл журт, арашан баккандар деле, бакпагандар деле, арашан койдун эми өзү бага албагандар эми ар ким ар демкени айтат экен, эми көрө албагандык да бул эми.
ал мындай диний мындай неме эмес, бардыр мындай айткан жагында бир туура жагы, бирок туура эмес жагы 90% болуп турат да бул молда экенин. Эми туугандар, өз оюңуздарды комментарийге жаза кетиңиз. Ушул таксирдин сөзү туурабы же менин подписчигимдин туура сөзү туурабы. Анан ушул видео 1000 лайк, 200 комментарийден ашса, мен дагы ушул таксирга жообум бар. Ошо таксирга жообумду 1000 лайк, 200 комментарийден ашса, видеону коем, уже тартып даярдап койдум. Сиздер только лайктан басыңыздар болушунча. Анда эмесем 1000 лайк, 200 комментарийден ашкандан кийин жообумду угасыздар.